Токтогул атындагы номери 1 мектеп гимназиясы 2 Д класс. Класс жетекчиси Абдылдаева Гүлмира Мамбетовна. Тарбиялык саат. Тема: эхинококоз коркунучтуу дарт. Сабактын максаты: эхинококоз оорусу жөнүндө маалымат аласыңар, тазалыкка үйрөнөсүңөр. Эхинококоз менен негизинен адамдар, үй айбандары оорушат. Эхинококоз боордо, өпкөдө жана башка органдарда мителик кылуучу эхинококк личинкасы пайда кылган оору. Эхинококк ит, мышык, бөөрү, чөө, түлкү жана башка жаныбарлардын ичегисинде мителик кылып, заң менен айлана чөйрөгө бөлүнөт. Тегерегиндеги чөп, бакча, буюмдарды булгайт да адамга жана малга оору пайда кылуу коркунучун туудурат. Эхинококк адамга кантип жугат? Көбүнчө балдар ит, мышык менен ойногондо митени жугузуп алышат. Итти, мышыкты сылап сыйпаганда колуна эхинококктун жумурткалары жугат. Колун самындап жуубай тамактанса, колундагы майда жумурткалар тамак менен кошо организмге кириши мүмкүн. Жабыркаган ит, илакча бар, боор же өпкө, жабыркаган кой адамга эхинококктун жумурткасы итти сылаганда же суу жана тамак аш менен жугат. Оорунун алдын алуунун негизги жолдору: жекече жана коомдук гигиенаны сактоо, тамак ичер алдында дааратканадан жана сырттан ойноп келгенде, жаныбарлар менен ойногондон кийин колду ар дайым самындап жуу, жашылчаларды жана жер жемиштерди жээр алдында сууга тазалап жуу. Малды сойгон жерге иттерди жолотпоо, ич этин, боор, өпкө, көкбоор иттерге бербөө, андай ич органдарды жерге көмүү же өрттөп жок кылуу. Иттерди ар бир 3 ай сайын мите курттардан арылтуудан өткөрүү зарыл. Дарылоодон кийин иттин организми мите курттардан активдүү арыла баштайт. Мында заң менен кошо көптөгөн жумурткалар тирүү түшөт. Алар жер бетинде жана чөптөрдө сойлоп, буюмдарга, чөпкө жана жашылчаларга жабышып сууларды булгайт. Ошондуктан төмөнкү эрежелерди сактоо зарыл. Мите курттан арылтуу учурунда итти 3 күн байлоодон кармоо. Иттен чыккан заңдарды чогултуп туруп өрттөгүлө жана терең көмүп салгыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.